Эски жыгач мамычалар 1984-жылдары курулуп, аба чубалгылар токой аралап өткөндүктөн, кышында кар көп жааган учурларда же болбосо борон чапкын болгондо электр жарыгы өчүп, бир топ ыңгайсыздыкты жаратчу. Энергетиктер автоуна бара албагандыктан үзүлгөн зымдарды жөө жалаңдап, токой аралап карап чыгып калыбына келтиришчү. Эми азыр жол жээктеп курулган мамычалар жогорудагы көйгөйдү азайтат. Мурун биздин эме светтер столбалары совсем болбой чирип калды эле. Азыр жаңы столб алып келип коюп атат. 40 жыл мурунку курулган столбаларыбыз азыр кээ бир жерлери жараксыз болуп, ошондон ошо элдин кайрылуусу менен ушул энергетиктерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Көк Арт район электр тармактары 110, 35-10 Үрүмбаш көмөк чордонунан чыккан Кызыл суу фидеринен Канжыга айылына чейин 10 киловатт 74 даана темир бетон мамыча орнотуп, 2,2 чакырым аба чубалгы, ал эми 4 киловатт 13 даана мамыча орнотулуп, 400 метр сеп чубалгысы тартышты. Киловольтто фидер абонент 13 апура 400 метр сип провод каралган. Бүгүнкү күндө темир бетон мамычалары коюп бүтүүсү аяктап бүтүп калдык. Канжыга айылы Созак районунун борборунан 83 чакырым аралыкта жайгашкан. Кышы оор келип, жайы салкын бул айылда 120 кожолук жашайт. Алар энергетиктердин кышкы түйшүгүн жакшы билгендиктен учурдагы жасалып жаткан жумуштарды кубануу менен кабыл алышууда. Электр тармактар ишканасынын жетекчиси Сүйүнбек мырзага терең элдин атынан терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Себеби ушул айылыбыздагы 2,5 километр аралыктагы ушул бетон столбаларды алмаштырууда өзүнүн жетекчилигин алып. Көк Арт район электр тармактар ишканасы быйылкы жылга мерчемделген жумуштарды 90% аткарды. Калган жумуштар пландын негизинде ноябрь айына чейин жыйынтыкталарын белгилешти. Диана Раимжанова, Манас Назаров, Созак району.